Президент Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдиктин рыногунда тоскоолдуктарды жоюу үчүн тиешелүү чаралар көрүлүшү керектигин билдирди. Өлкө башчы мындай пикирин Ереванда жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кеңейтилген курамындагы жыйынында айтты. Мамлекет башчысы 5 жылдын ичинде бирдиктүү бажы аймагы түзүлүп, экономиканын дээрлик бардык чөйрөлөрүндө макулдашылган саясат жүргүзүлүп жаткандыгын, экономикалык өнүгүүгө жана ЭЭ мамлекеттеринин элдеринин бакубат турмушун жакшыртууга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылгандыгын да белгиледи. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кумтөргениндеги уулуу калдыктарды сактоочу жерди көрүп, аталган жайдын дамбасына мониторинг кыла турган система менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалымат кызматы кабарлады. Өкмөт башчы иш сапарынын алкагында Центера Голд Инк компаниясынын президенти Скотт Перри менен бирге оор техникалар колдонулган карьерди көрүп чыкты. Ошондой эле алтын өндүрүүчү фабрикага барды. Абылгазиев ишкананын натыйжалуу жана туруктуу иштөөсүн камсыз кылуу жагынан алганда кыргыз өкмөтү менен Центера Голд Инк компаниясынын ортосунда түзүлгөн жаңы стратегиялык макулдашуу өзүн өзү актайт деген ишенимин билдирген. Кыргызстандыктардын аразы кылган орусиялык теле алып баруучу Андрей Малахов кыргыз элинен кечирим сурады. Ал өзүнүн берүүсүндө Кыргызстандагы жана Россиядагы теле көрүүчүлөргө чын дилинен өкүнүп жаткандыгын айтты. Кыргыз элинде байыртан айтылып келген накыл кеп бар. Укканды бил жана сени уга билишсин деген. Бүгүн мен Россиядагы жана Кыргызстандагы көрүүчүлөрдүн угушун каалайм. Ушул студияда туруп айткан сөздөрүм кимди капа кылган болсо, прямой эфир берүүсүнүн жалпы жамааттын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан кечирим сурайм деп билдирди Малахов. Андрей Малахов сөзүнүн аягында мени кечирип коюңуздар деп кыргыз тилинде эфирин жыйынтыктады. От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире. И мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей, независимо от их страны и национальности. Кичирип Каюнуздар. Прошу прощения. Кыргызстанда өткөн жылы 8000 жеке турак жай курулду. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, бул 2017 жылга салыштырмалуу дээрлик 13%га көп. Жеке үйлөрдүн орточо аянты 6,5 чарчы метрге көбөйүп, жалпы жонунан 121 чарчы метрди түзгөн. Эң эле чоң турак жайлар Бишкек, Ош, Ысык көл, Талас, Чүй облустарында курулган. Бишкек шаарында 6 күндүн ичинде жол эрежесин бузган 1380 факты катталды. Бул туурасында Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. 20 сентябрдан 26 сентябрга чейин рейд жүргүзүлгөн. Анда 15 айдоочу унааны мас абалында башкарып кармалса, 10 айдоочунун айнектери караңгылатылган. Ал эми 13 унаанын ээси айдоочулук күбөлүгү жок башкарып бара жатса, 5 айдоочу бейбаштык үчүн кармалган. Ошондой эле рейдте 502 унаа айып короосуна киргизилип, 421 унаа мажбурланып эвакуацияланган.